Мен орус тилин канча убакытта үйрөндүм. Мен буга чейин айтканмын, жана орус тилин мен өз алдынча үйрөнгөнмүн. Кандай болду, кандай ситуациялар болду, жана кандай кадамдардан басып өтүп, чтобы результат болуп, өзүм орус тили мугалими болуп, орус тилинде кенен кесир сүйлөп калганыма кандай факторлор таасир этти десем болот. Так, бул биринчи негизи бул өтө күчтүү, өтө сильное желание дейт, күчтүү каалоо. Иначе говоря, башкача айтканда, нужно разозлиться деген сөз бар да, мындай прям жинденүү керек деген. Жинденүү керек деген бул мааниде, мисалы үчүн, мен студент болуп универге тапшыргандан кийин орус тилинде бир аз проблемалар бар болчу, именно оюмду жеткирүүдө. Дежурный там привет, как дела дегендер болсо деле, бирок мындай именно оюмду толук кенен жеткире албаганымды сезчүмүн. Ошол кезде бул оюмду толук жеткире албагандык же өзүнө болгон ишенимдин толук жоктугу алып келди, привело к тому, что мен өзүмдү мындай тартып баштадым. Мисалы үчүн сабакта жооп берерде өзүмдү тартып койчумун, туура эмес сүйлөп алсамчы, же шылдың кылып койсочу, же оюмду жеткире албай калсамчы деп. Себеби бул универде сабак учурунда, пара учурунда ушул учурлар, ситуациялар болуп эле аткан. Мен оюмду айтайын деймин, орусча айтып баштайм, же бир суроо берсе жооп бере албай каламын, же оюмду толук жеткире албай, жанагы башкача айтканда бизде еще айтып коет го, жана орусчасы түгөп калды, орусчам түгөп калды деген сыяктуу ошол ситуациялар деле болгон. Ошонун баары эмнеге алып келди? Вот прям закрылась, мындай аябай жабылып, мындай тартынчаак болуп, эч нерсеге кызыкпай. Ошентип жүрүп, не знаю, эми биринчи курстун жарымы болсо керек. Жарымы болгон кезде, орто чейин болгон кезде прям я так разозлилась, аябай жиндедим, что я так жить не хочу деп. Мен ушинтип оюмду толук жеткире албай, өзүмдү вот ущербный сезип, мындай жаман сезип, же ачыла албай, же бир жумушка кенен кесир кире албай, же элдер менен тааныша албай жүргүм келбейт деп, я так больше не хочу деген прям твердо, я так больше не хочу деген эмеге катуу эме кылгандан кийин, андан кийин ал кезде орус тил курстары, конечно же, албетте бар болчу, бирок курстар бар болгону менен менде акча жок болчу. Эмне эң эле бекер, эң эле оңой жолу катары бул китеп окуу. Китеп окусаң үйрөнүп кетесиң дегендерди угуп эле жүрөбүз. Ошол китеп окуп үйрөнүп кеткендердин бири менмин. Эми слава богу да, библиотекада китептер бекер болчу. Читательский билет, этот окурман билетиң эле болсо, кирдиң окуй бердиң. Ошентип жүрүп эле кирип окуп, эми там заданиялар деле берилет да, аны оку, бул чыгарманы оку, тиги чыгарманы оку. Ошолорду окуп, как это говорится, накопительный эффект болду десе болот. Вот в голове окудуң, конспекттелейсиң, ключевой моменттерди жанагы айтып бергенде сөзүн таппай калбайын деп, ошол жерден ошонун кыска вариантын жазып аласың. Ошентип процесс болду. Эмнени байкадым мен, бул тартынуу чувство, вот это тартынуу сезими бул бир күндө кетип калчу нерселерден эмес, бир убакытта кетип калчу нерселерден эмес, бир убакытта, бир күндө, бир күн китеп окуп эле эртеси күн тартынбай калдың деген болбойт. Тартынуу сезими бул дайыма болот. Ошондон өтө алган, ошондон жеңип чыккан, вот что значит да, вот коркуу сезими, тартынуу сезими бул дайыма болот. Эң негизгиси да бир нерсени баштоодо, мисалы үчүн азыркы учурда деле мен жаңы бир проектти баштап атсамын, ошол коркуу сезими, тартынуу сезими азыр деле бар. Болгон эле кишине эмне, биринчи кишине у кого получилось, успешно или неуспешно депти, получилось, не получилось деп эмне айырмалайт? Ошо тартынуу, коркуу сезимине карабай бир нерсе жасаган кишинде айырмачылык эле болот. Кээ коркуу, тартынуу сезими болдубу? Жок, что-то, наверное, не моё, колумдан келбейт го, мындай нерсе көп да, элдин баарында эле бар да, анан тигиндей мындай шылтоолор көбөйүп кетет. Тартынуу сезимине жеңилдиң, шылтоо толтура, шылтоого жеңилдиңби, эч нерсе жасабайсың, болбойсуң. Негизи тил үйрөнүү болбосун, орус тили, англис тили, чет тилдери болбосун, бул биринчи эле этап, бул күчтүү болгон каалоо болуш керек. Бул каалоо деле экиге бөлүнөт. Мисалы үчүн просто эле каалоо, мисалы үчүн кээ бирлер вот китебинде этот успешные люди это сравнивать еще каалоо, жана туалетке баргандагы каалоо. Мисалы үчүн, эгерде сен туалетке барууну азыр каалап атсаң, сен шылтоо таппайсың, мен анан барайынчы, бир саат уктап туруп барайынчы дебейсиң, ты просто идешь. Ошондой эле мындай слабый болгон, жеңил деле каалоолор бар. Мисалы үчүн, отуруп алып мен Америкага барганды каалашым мүмкүн, шумдук бир өзүнчө бренд ачканды каалашым мүмкүн, бирок ал үчүн эч нерсе жасабашым мүмкүн. Болгон эле каалап койдум. Күчтүү каалоо келгенден кийин, эгерде каалоо чындап күчтүү болсо, андан кийин сөзсүз бир кыймыл аракет, действие болот. Күчтүү каалоо бар, андан аракет кылдык, дагы аракет кылдык. Азыркы учурда негизи рекламалар
орус тилин 1 айда үйрөнгүм келеби, англис тилин 2 айда үйрөнгүм келеби деген рекламалар бизди негизи кичине депрессияга түшүргөнү бар. Себеби биз ал рекламаны көрдүк да, мисалы үчүн орус тилин 2 айда үйрөнгүм келеби, мисалы үчүн, или 1 айда үйрөнгүм келеби дегенде карап туруп, значит 1 айда үйрөнсө болот турбайбы деген ой келет бизде. А это невозможно, ал болбойт. И дейбиз так анан биз аракет кылсак 1 айда бизде не получается. 1 айда, конечно, результат болбойт. И результат болбосо биз мынтип ойлойбуз. Наверное, типа, я тупая. Или мен негизи эрким жок, эрким слабый, там у меня слабая сила воли, то да сё деп туруп өзүбүздү вот прям принижать этип салабыз, потому что у нас не получилось как в рекламе. Понимаете? Главное это результат бывает постепенно. Все в этой жизни постепенно, на самом деле. Все хорошее это постепенно. Например, если мы, допустим, посадили дерево, бакты отургузсак, ал 1 жумадан кийин, 1 айдан кийин биз ал бактын түшүмүнө күтпөйбүз. Биз билебиз, что ага убакыт керек. А бирок тил үйрөнүүдө же спорт залга барганда биз результатты сразу көргүбүз келет. Вот это и немножко останавливает нас от прогресса всего, потому что мы думаем, что результат бат көрүнүшү керек эле деп бат күтүп алабыз. А ошол бат күткөн результатты көрбөгөндө биз чөгүп баштайбыз. А этого делать не надо. И как всегда, билбеген уят эмес, үйрөнбөгөн уят.